Саламатсыңарбы, балдар? Анда эмесе кыргыз тили сабагын баштайбыз. Адаттагыдай сабагымды суроолордон баштайм. Бүгүн аба ырайы кандай? Сүрөттөрдү карап жооп берсеңер болот. Суроолорго толук жооп беребиз. Азыр жылдын кайсы мезгили? Бүгүн жуманын кайсы күнү? Өткөндө балдар биз силер менен мөмө жемиштерди өткөнбүз. Кана эмесе сөздөрдү кайталайбыз, кроссвордду табабыз. Бүгүн дарак жемиши менен баалуу деген теманы өтөбүз. Дерево ценно плодами. Сабактын максаты макалдар аркылуу тилибизди жаттыктырабыз, жемиштерди сүрөттөп сөз байлыгыбызды өстүрөбүз, сүйлөө кебибизде колдонобуз. Кыргыздарда макал бар, дарак жемишинен таанылат. Кандай түшүнөсүңөр бул макалды? Бактын мөмө жемишин көрүп, бул кайсы дарак экенин биле алат экенбиз. Ошондой эле шумкар учушунан таанылат деген макалды канаттарын кенен жайып бийик учса, бул шумкар экенин билебиз. Ошол себептен шумкар учушунан таанылат деген макал бар. Ал эми адам акылынан таанылат деген макалда ар бир адамдын жасаган иш-аракетинен анын акылынын деңгээли билинет экен. Ошол себептен кыргыздарда жакшы макал калган. Дарак жемишинен таанылат, шумкар учушунан таанылат, адам акылынан таанылат деген. Ал эми балдар азыр мен силерге башка артырма алып келдим. Кана эмесе тапкылачы, бул жерде кайсы жемиш катылган? Бүгүн болсо балдар биз силер менен кластер түзөбүз. Кластер бул сүрөттөп айтып берүү. Кана эмесе ал мурутtu сүрөттөп айтып бергилечи. Өңү кандай? Даамы кандай? Формасы кандай? Ушуларды кластер түрүндө ар бир жемиштин тушуна жазабыз. Төртүнчү көнүгүү диалогду окугула. Кызыл менен жазылган сөздөрдү алмаштырып окуйбуз. 6-көнүгүүдөгү текстти окуп которобуз. Түшүнгөнүбүздү айтып беребиз. Ал эми үйгө тапшырма балдар, макалдарды жаттайбыз, 7-көнүгүүдөгү суроолорго жооп беребиз, кластер түзөбүз. Ушуну менен балдар сабак соңуна чыкты. Көрүшкөнчө сак саламатта болгула.